Достор, бүгүн предохранитель жөнүндө сүйлөшөбүз. Предохранитель деген эмне, кайсы жерде турат, эмне жумуш аткарат? Бир иреттен кете берсек, предохранитель атайып тургандай эле алдын ала сактоочу. Предохранитель машинадагы ар бир буюмга бирден предохранитель болот. Ошол предохранительдер ошол буюмдун күйүп кетишинен эмес, балким ошол буюм качан замыкание чыгарганда машинадагы система, орнотулган зымдар, орнотулган контакттар, ошолго чейин барган, ток алып барган бүт элементтер күйүп кетишинин алдын алат. Мындай айтканда пожардын алдын алат. Эми предохранитель кыскача эле айта кетип турамын. Предохранитель күйүп калдыбы, машина жөн ал күйбөйт. Сөзсүз бир жерде короткий замыкание болду же ошол буюм керегинен артык көп ток сурап атат, же болбосо бир жерге тийип калган, же ошо предохранитель эскилиги жеткен, мына ушундай нерселерди назардан калтырбашыбыз керек. Предохранитель өзүнөн өзү эч качан күйүп калбайт. Демек, предохранитель боюнча негизи түрлөрүнө келе турган болсок, туугандар, мынакей бул жакта көптөгөн предохранительдер бар. Биз машинага иштетип жүргөн мындай атайын предохранительдер иштетип жүрөбүз. Бул силовой предохранительдер жана микроплатада мындай мелкий предохранительдер болот, туугандар. Мына ушул предохранительдер дагы машинанын ошол кайсыл жерге коюлган болсо, мисалы эбонун ичинде турган болсо, ошол эбонун кандайдыр бир драйвери, кандайдыр бир дагы бир запчасты күйүп кетишин алдын сакташ үчүн атайын коюлат. Эми туугандар, булардын көрүнүшү кандай болбосун, көлөмү кандай болбосун, цвети кандай болбосун, булардын максаты бир, ошол система толук өрттөн сактайт. Мындай айтканда, бизде үйдө иштеткен автомат сыяктуу эле болуп, автомат баягы нагрузкага келгенде таштагандай эле таштайт дагы, бирок ар бир предохранительдин өзүнүн ампераждары болот. Мисалы, ампераж канчалык чоң болсо, ошончолук көбүрөөк ток көтөрөт. Ампераж канчалык аз болсо, ошончолук аз нерсеге үзүлөт. Эми предохранительдин кандай болгондо иштеп аткан болот, кандай болгондо күйгөн болот. Бул жерде стандарттуу предохранительдерди байкайбыз. Мынакей бүтүн предохранительдин ортосу бүтүн болот. Мынакей байкап турганыңардай күйгөндөн кийин мындай болуп арасы үзүлөт. Толугураак түшүндүрө кетсек, мынакей бул жерде байкасаңар бүтүнү, бул жерде үзүлүп калганы. Эми туугандар, чыныгы оригинал жакшы материал менен жасалган предохранительдер ошо ортосу үзүлөт. Эгерде начар самопал элементтерден жасалып калса, именно темир үзүлө турган жери үзүлбөй калат дагы, ысып, анын артында пластиктер эрип кетет. Ошондуктан дайым машина ремонт кылганда предохранительде сапаттуу предохранительдер салыш керек, өзүнүн нагрузкасы келгенде үзүлүш үчүн. Эми туугандар, предохранительди мен силерге Google менен кандай кылып иштейбиз, кандай кылып табабыз, ошол тууралуу маалымат берсем. Мисалы, предохранитель дегенде ар бир машинада, салондо, мотордо, багажда, ар түрдүү жерде боло берет. Мына ошол эмне үчүн ал жерде болот? Анан ошол жердеги предохранительди кайсыл предохранитель эмнеге жооп берет, ошону тактана билиш үчүн мен силерге мына Google'дан бир мисал келтирип берейин. Google'га кирип Honda Fit предохранитель схема. Мисалы, биз Honda Fit'ти мисал келтирдик. Себеби ушул машина көп. Машинанын маркасын, моделин жасасаңар, предохранитель жасап, схема жасасаңар, ошол предохранительдин ичинде бардык предохранительдери жана бардык релелери схемада чыгат. Ошентип жазганыбыз эле астында эң көп просмотр болгон сайттар чыгат. Мына биринчиден эле мынакей Cars.ru деген предохранитель Honda Jazz 2001ден 2007ге чейин сайттын ичине киребиз. Башка сайттар да бар, астында мынакей толтура сайттар бар. Каалаган өзүңүзгө жаккан сайтка кирсеңиз болот. Сайттагы маалыматтар достоверный болот. Сайтка киребиз. Биринчи сайтка киргенде эле туугандар, машина тууралуу маалымат берет. Honda Jazz Япониянын автоунаасы, көрүнүшү мындай, жана салондогу предохранитель бул жерге жайгашкан деп, мынакей именно кайсы крышка ачылат, ички көрүнүшүн көрсөтүп, жана ачылгандагы ичиндеги предохранительдин өзүнүн көрүнүшүн көрсөтөт. Мына ушул предохранительдин дагы бир ат түшсөңүздөр, ар бирине нумерация берген. Мына бул жакта 1ден баштап 2, 3, 4, 5, 23гө чейин, жана ар бир предохранительге мүнөздөмө берип кеткен. Мисалы,
Биринчи предохранитель колдонбойт, экинчиде электропривод циклоподъемник двери водителя ошентип ар бирине мүнөздөмө берген. Демек бизде мына экинчи циклоподъемниктин предохранитель экен. Ошентип ар бирине мүнөздөмө берет дагы. Өзүңүздү мисалы сиз эмне кылып атасыз, сигналыңыз бузулуп калган болсо, ошо сигналдыкын таап алмаштырасыз. Анан ошол тууралуу түшө берсек, ылдыйга мында да толук маалымат берген. Эми бул жерде айтып атат, ошол предохранительдин арканкы бөлүгү реле дейт. Артында мына байкап карасаңыздар, ар бирине нумерация бул алдыңкы бөлүгү болсо, бул арканкы бөлүгү жана мына бул жерде артында релелер бар. Ар бир релеге түшүндүрмө берген. Мисалы мына 28, 29, 30, 31, 32. Мисалы ошону эле астына түшө турган болсок, номер 33 реле противотуманный фара дейт. Демек бул жерде номер 33 мына реле противотуманный реле ушинтип түшүндүрмө берет. Анан да ылдыйраак түшө турган болсок, бул жерде айтып атат, схема салонный блок предохранитель модель 2004-төн 2007-ге чейин. Мындан биз эмнени билебиз? 2001-ден 2004-кө чейин башкача предохранитель, 2004-төн 2007-ге чейин башкача предохранитель. Эми туугандар, эмне үчүн бул именно предохранитель идиш размери алмашып кетти? Бунун бирден бир эле себеби бар. Эски предохранительдерде электроника, эски предохранитель коюлган машиналарда предохранитель саны аз болот. Жаңы машиналарда рестайлинг айланат дагы, анда кошумча электроникалар коюлуп, качан ошол предохранитель идишке предохранитель саны батпай калганда, ошондо гана предохранительдин идишин башка идишке алмаштырышат. Бул жерде маани беребиз туугандар, бул жерде эң чоң цифра 29, демек бул жерде 29 штук предохранитель бар. Ал эми эскисине карайбыз. Эски предохранительди карай турган болсок, бул жерде туугандар эң чоң цифра 23-кө чейин болуп атат. Эми 23-кө чейин жана бош месаларды эсептейт. Чекеде 1, 24, 25, 26, 27, 28. Демек туугандар, бул идиште жаңы предохранитель салган идишке салыштырмалуу бир предохранительге места жок. Ошол себептен жаңы предохранитель салган идиште жасашка туура келген. Бул да дагы ошо өйдө да кандай болсо ошондой ар бир предохранительге мүнөздөмө берилген. Мынакей F1 фонарь заднего хода, F2 катушка зажигания номер 2, спидометр мына ушинтип кете берет дагы. Бир аз түшө турган болсок, бул моторный отсеки дейт. Мотордо кайсыл жерде турат, кайсы крышканы ачабыз, өзүнүн көрүнүшү кандай, андан кийин ар бирине номер берет. Ошол номер менен уже дагы түшүндүрүп кете берген. Номер 1 аккумулятор, номер 2 электронный блок управления APS рулевой топу, номер 3 замок зажигания плюс модуль, 4-нчү модуль давление электрический блок управления ABS. Мына ушинтип ар бирине мүнөздөмө берген. Мисалы биз бул жерден сигналдыкын издей турган болсок, сигналдын биз релесин издейли мисалы. Бир аз түшкөндөн кийин мына реле деген дагы бир көргөзмө берет дагы. Ар бир релеге номер коет. Номер 1, 2, 3, 4, 5. Бир аз ылдый түшкөндө номер 4-нчү реле звуковой сигналы. Демек бул звуковой сигналдын релеси. Мына ушинтип туугандар, предохранительди сайттан толук маалымат алабыз. Эми туугандар, бул Honda Fit деген машина аябай эмне деп коет эми. Бир аз жаңыраак машинаны издейли. Мисалы Lexus 570 предохранитель. Lexus өчүрөлдүм. 570 предохранитель. Схема деген сөз жазылат. Биринчиден мынакей туугандар, предохранитель реле Lexus 570 200 кузов 2007-ден 2019-га чейин. Ошол сайтка киребиз. Киргенде эле туугандар Lexus LX кайсыл жака тиешелүү, көрүнүшү кандай, моторный отсекте кайсыл жерде бар, түшүндүрүп кете берет. Мынакей моторный отсекте кеттик туугандар. Мына именно ушул жерде предохранитель бар.
предохранительде эле сразу көрүнүшүн берет жана ар бирине мындай нумерация берет. И ушул номер менен ар бир предохранитель, мисалы номер 1 жана 2, 3, 4 деле карайды, эмнелерге жооп берет. Номер 1 система выпуска, номер 2 звуковой сигнал, 3 система выпуск, 4 система выпуск. Ушинтип ар бирине түшүндүрмө берет туугандар. Бир аз ылдыйга түшө турган болсок, реле боюнча дагы түшүндүрмө берет, ар бир реле эмнеге жооп берет. И ар бир реле дагы обогреватель заднего стекла, дополнительный аккумуляторная батарея, ар бирин ушул жерден реле эмне жумуш кыларын билсек болот. Эми бул салон эди, салондогу предохранитель мынакей рулдун түгүндө белги менен көрсөтүп атат. Ошол жерде капкак ачылат, ошол капкактын ичинде мындай предохранительдер бар. Ушул предохранительде дагы дал ошондой эле цифра менен берилет, ар бир цифрага мүнөздөмө берилет. Анан дагы түшө берсек туугандар, башка машиналарга салыштырмалуу 5-7де руль жагында дагы и пассажирный бардачоктун астында дагы атайын мындай предохранитель болот. Ушул жерде мына капкагын ачсаңар, ушул жерде предохранитель бар, ар бирине мындай болуп дагы мүнөздөмө кетет. Туугандар, предохранительге зым оросо эмне болот? Туугандар, мына предохранитель үзүлгөндөн кийин зым орой турган болсо, туугандар бул өзүнүн керектүү нормасына үзүлгөндөн кийин бул уже ысып баштайт дагы. Провод өзү спиральга айланат, провод баш этек эрип кетет. Ошондуктан кандай ситуация болсо дагы дайыма зым орогондон алыс болгула. Себеби предохранитель жөнө-жөн үзүлбөйт. Дайыма уже үзүлдү, анын айыгын табып, исправить этип, оңдоп алганга шашкыла. Андыктан предохранитель боюнча дагы да практический видеолордо толук маалымат беребиз.